сіздер менен жолугуп турганыбызга кубанычтабыз. Аксакалдарды көрүп мен дагы кубанып атам. Көптөн бери жолукпай калдык. Эми туура түшүнөсүздөр. Быйылкы жыл 2019 жыл биздин Ош шаары үчүн чоң өзгөчө жыл болду. Тарыхый жыл болду десек болот. Себеби 2018 жылы 19 декабрда ушу Түркия мамлекетине барып, Костомары шаарында эстафетаны алып келдик эле. 19 жыл Ош шаары түрк дүйнөсүнүн мадайынын борборунда. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Урматтуу президентибиздин катчуусу менен апрель айында ошол иш-чарага кыска убакыттын ичинде даярданып, анан көп мамлекеттерден ушул делегациялар келип, президентибиздин катчуусу менен ошо ачып, бир жыл ичинде күнгө чейин ушул иш-чаралар өтөт да, эл аралык иш-чаралар. Кудай буюрса, айдын аягында жабылышы болот. Кудай буюрса, ушул Өзбекстанга өткөзүп беребиз. Кийинки 20 жыл түрк дүйнөсүнүн мадайынан Өзбекстандын bir шаары болот да, Кудай буюрса. Анан бул алкагында бир топ бизге мүмкүнчүлүк болду Ош шаарыбызды дүйнөгө дагы таанытканга. Канча деген туристтер келип атат, билинбеген менен күнүгө ушул туристтердин агымы көбөйүп атат. Алардын гостиницага жатып атат, тамак аш ичип атат, биздин ашканалардан колго жасалган буюмдарды алып атышат. Мына кечээ 5-октябрь сүрөтчүлөрдүн 16 жыйыны болуп, көптөгөн сүрөтчүлөр келип, 9 мамлекеттен. Bir cumada şu bizim şahane oluşup, bütün sürekli tartıp, alanlara vardır, şu varlık memleketleri yönetiyordu. Bunun sebebi şu bizde şahane dünya yüzünde tanıkanlar çok mümkünlük oldu. Bunların ekonomik olarak bütün faydasını alıyordu. Biz analiz kılmatamız, turistlerden gelgeni 3 eseye çeyin koyuyordu. Buraya verirse biz bunu daha toktatma ulantışımız gerek. Demek bizde bugünkü gelgen maksatımızdır da жетекчи болгондон кийин, шаар башчысы болгондон кийин ошол жерде баардык шаарлардын мекемешканын жетекчилери келип атат, коргоо органдары келип атат. Анан биз милдеттүү түрдө мына эл менен жолугуп турушубуз керек да, элдин көйгөйүн угуп, чечилсе мына колдон келгенин чече албасак мына бюджеттен карап, мамлекеттик деңгээлде болсо ушу жетекчилерге каттарды жөнөтүп жолукканда сүйлөшүп ушундай проблемалар бар деп мен укканда бир көргөндөй ошол үчүн силер менен жолугуп отурганыбыз жакшы маселе да. Өткөнкү жыйында 21 ошо протокол тапшырмалар болгон экен, азыр 14-ü аткарылды да. Мен ошондо деле айткам да, 10 суроо берип, ошону жарым аткарылса бул чоң иш болот. Бардыгын аткара бергенге мүмкүнчүлүк болбойт турган. Ошон үчүн ушул аткарылбаган иштерди да Кудай буюрса жыл ичинде аягына чейин аткарууга аракет кылабыз, болбогону мына 20-жылдын бюджетине киргизип, аркы жылы Кудай буюрса аткарабыз. Себеби былтыр келгенде өзүңүздөр күбө болдуңуздар, мен эми июль айында шайландым. Бюджет деле ал иштетип төмөндө келиптим да. Анан быйыл 2019 жылды бюджеттин шаардык кеңештин депутаттары менен жетекчилер менен пландаштырып, ушу бюджеттен акча карайтып, өзүбүз пландаштырып, ушуларды эмне иш аткарса экен шаарда деп, ошол бир четирден аткарып атабыз да. Өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, шаардын эң ушул Boğaz участкасында болсок көп соода көкөлөр коюп келип, мына 9 жол тоолдап коебуз, кулатып чачат сапат менен. Ошол жерде башталганбыз, комиссиялар чечип ушул жерде бир ретке келтиребиз. Аны жасап, кечээ мына бюджеттен бир 48 миллион сомдук проект долбоору жасалган, бирок 28 миллион сомго тендерден өтүп чыгып, ал жерде көп иштер болду. Премьер-министрдің қатысында ошол үйларды тапшырып берди шаардыктарга. Мен ойлойм, биздин максатыбыз ушул жерде кулатып чачасында да западында. Шаардын бардыгы келечекте ошондой тартип болуш керек, ошондой болуш керек. Биздин ниет максат ошол. Ушул жерде баштадык, азыр Кудай буюрса, көп жылдан бери каралбай кеткен Токтогул паркын көрүп атасыздар, аны дагы эгемендик күнүндө ачып, шаардыктарга бердик.
алда бар местный бюджеттин эсебинен болуп атат. Кечээки аллеялар, токтогул парктар бардыгы жергиликтүү бюджеттин эсебинен. Мынау жолубузда бир чекеден жасай берели деп алдыда жергиликтүү бюджеттин эсебинен баштаганбыз. Жалпы сметалык баасы 105 миллион болду эле, бирок уккан компания 69 миллион сомго утуп, ал жерде 2,5 километр жолубузду баштадык да. Ноябрь айына чейин мына Шакиров көчөсү билесиздер да. Көчөнүн аты кандай? Гагарин көчөнүн 2,5 километр баштадык. Жол 7 метр болсо турасы азыр бүгүнкү 12 метр болот. Жалпы турасы 20 метр. 20 метрдин ичинде тротуарлар бар. Бүгүнкү заман талабына жол бере турган тротуарлар, адамдар басат. Ал жерге бүт брусчаткалар төшөлөт. Арыктарына лотоктор коюлат. Түнкү освещениялар болот. Эки жактары бүт жашыл зона, бактарактар эгилет, заманбап көчө болот да. Кудай буюрса аны дагы биз айга чейин бүтүрүп, мына шаардарды бир чекеден баштай беребиз. Шаарда мына аябай жолдорубуздун жасалганына көп жыл болуптур. Азыр да изденип атабыз. Кечээ Кытай мамлекетинин жетекчиси келбеди, сиз мырза көрдүңүздөр, массалык маалымат каражаттарын. Ошондо биздин урматтуу президентибиз дагы жолугуп, ушу Ош шаары боюнча ушул грант акча сурап атат. Грант деген бул кайтарымсыз акча. Ошол Бишкек шаары албады, Бишкектин жолдору бир тоом алып атат. Мына дагы пландар бар, ушул акча бүгүнкү күндө каралып атат. Эми чечилип, эртең чечилет деп, бүрсүнүү чечилет дегенден мен алыспын. Бул эми башка мамлекет карап аткан маселе да. Мына Кудайдан тилеп атабыз баардыгыбызча ушул акча келип калса элибизге бир ырыскы болуп, биздин план боюнча 55 көчөдөн 60 көчөгө чейин шаардын ичинде көп жолдорду асфальт болот да. Ошондо аракет кылып атабыз. Мына жергиликтүү бюджеттин эсебинен мына мен келгенде балдардын бала бакча менен камсыз болушу 44% экен. Быйыл ушуну көбөйтөлү, шаарда бала бакчанын балдардын бала бакча менен камсыз болушу көбөйтөлү деп аракет кылып атабыз. Быйыл 2 бала бакчаны бирөөнү Курманжандатка аймагында мына Югоостукта баштадык. Экинчи балдар бакчаны 100 орунду Амир Темир мына 10 адырда баштадык. Анан 3-чү балдар бакчанында кечээ тендер жеңүүчү тандалды. Бар да. Бар 3-чүсүн дагы жапалактан баштайбыз. Дагы бизде бала бакчаларды берилип кеткен бала бакчалар бар экен, башка мекеме ишканаларга, медицина тармагына берилип кеткен. Азыр аларды да тактап атабыз. Кудай буюрса бир 3-4 бала бакчаны кайтарып, аны дагы шаардыктарга кайрадан реконструкция жасап беребиз да. Өкмөттүн жаңы токтому чыккан, ушул балдардын бала бакчалары менчиктештирип кеткен же болбосо башка мекемелерге берилгендери биз азыр тактап атабыз. Бардыгын кайтартып алганга аракет кылабыз. Биз дагы айтам, кыйратып атабыз, жыргатып атабыз, шаар баардыгы өнүгүп кетти дегенден да калыс болушубуз керек. Биздин аткара турган иштерибиз да алдыда көп. Таза суу маселеси дагы шаарыбызда бир жаңы жаса токтоп калып атат. Буну дагы аракет кылып атабыз. Кечээ жергиликтүү бюджет, мамлекеттик бюджеттен дагы 39 миллион сом акча бөлүнүп берип, суу кампасы 6000 метр кубтук чоң кампа болуп атат. Буну түзөт дагы Кудай буюрса ушул баш жагына дагы экинчи фазасы каралып атат. 10,5 миллион еврого жакын акча алып чыкпаса, аркы жылы суу маселесин чечкенге аракет кылабыз. Бул биздин шаардан эмес, мамлекет башчыбыз өзү программасына киргизген 2023-2024 жылга чейин Кыргызстанда таза суусуз ай болбойт деп программасына киргизген. Ошонун алкагында азыр бир топ донорлор келип атат. Мамлекеттик бюджеттен акчалар карап атат. Жергиликтүү бюджет маселени биз карап атабыз. Ушинтип Кудай буюрса ошол программанын алкагында бир топ жакшы иштер болуп, келечекте Кыргызстан боюнча таза суу айы болбойт деген ошонун ичинде
Ош шаарыбызда дагы Кудай буйрса чечилет. Анан былтыр келгенде көп жерде мына тазалык маселесин айткансыздар, ушул чыгарылып айтат деп мен аймактык кеңештин төрагасы слайд менен баардыгы 8 айда аткарган иштерин айтып берди, көрсөтүп берди. Тазалыктын жетекчисине азыр рахмат айтып атат, эми бирок рахматты мен ойлойм эл айткан жакшы болот да, мына сиздерден дагы коелу. Мына быйыл жергиликтүү бюджеттин эсебинен эң негизгиси 30 миллион сом акча бөлүп, мына кече жактында 12 жаңы техника алып бердик да. Муну жылда биз улантабыз. 3-4 жылдын ичинде ушул тазалык ишканасынын паркы жаңы техникалардан болот. Өзүбүз дагы проект менен дагы карап атабыз. Жакын арада мына бүгүн ону ошол банктын өкүлдөрү да келип атат. Кудай буйрса бүгүн алар менен жолугуп сүйлөшөбүз. Жакын арада мына Европадан дагы техникалар келиши күтүлүп атат да. 22 бир жаңы техникалардын келиши күтүлүп атат. Эми буну айтканымдын себеби сиздерге маалымат катары. Ошондой эле техникаларды башка мына Горбада каналга, УМС ишканасына, Эмжүк ишканасына ушундай спецтехникаларды бир чекеден алып берип атат. Эми шаарда техника болбосо адам күчү менен мына иштеш кыйын болуп атат. Бул дагы сиздерге маалымат. Медицина тармагында айтып бере турган болсок, эми көрүп атасыздар, былтыр ушу президенттин катчысы менен мына Актилек участкасында 150 орунду чоң ушу Кытай мамлекет тарабынан оорукана ачылды да. Бул дагы шаардыктарга чоң мындай жардам болду десек болот. Бүгүнкү күндө иштеп атат. Азыр дагы жаңы аппараттарын алып келгенге аракет кылып атабыз. Жакын арада ал дагы келип калат. Бул дагы сиздер үчүн кызмат кылат. Билим берүү тармагында дагы жаңы мектептерде быйылкы тилекке каршы кече 1-октябрдан баштап президентибиз убада бергенинде мугалимдердин айлыктарын көтөрөбүз деп. Айлыктарда Кудай буйрса баары бар да, көтөрүлө баштадыбы? Көтөрүлдү. Эми наркы жактада мына кошумча быйыл ушу коррупциядан түшкөн акчадан бир Нариман мектебине кошумча 500 орунду мектеп башталып атат. Мына жаңы башталган мектептерде дагы Кудай буйрса наркы жылдын эсебинен бүтүрүп беребиз. Биз азыр 4-5 мектеп токтоп турат. Ошол дагы жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Анан баягы частный партнерство деп коет, КЧП. Ошол негизинде дагы азыр өкмөттө каралып атат. Бир 12 мектепти жабып курсакпы деп каралып атат да. Бул да мамлекеттик деңгээлде. Биз Ош шаардык мэриясы биз 12 мектепке жерди тактап сунушубузду бердик да. Ушул да болуп калган болсо, Кудай буйрса 12 мектеп дагы кошумча жабы түшүп калышы күтүлүп атат. Жаңы жумуш орундарын түзүү боюнча мына былтыр дагы айтканыбыз шаардык мэрия ушул биздин шаардык участкасында 39 гектар жер бергенбиз. Бүгүн биздин кубандырганы ушул чоң мына аксакалдар билесиздер, Союз мезгилинде курулган текстил жок болуп кетти. Азыр заманбап текстил курулуп атат да, фабрика курулуп атат. Быйыл мына жыл аягына чейин алар катуу аракет кылып атышат. Бир 2 корпусун бүтүп калса, 2000ден 3000ге чейин адам жумуш орду менен камсыз болот. 2020-жылы толук бүткөзүп 7 корпус бүтөт. Ал жерде 7000ден 10000ге чейин адам жумуш менен камсыз болот да. Бул бардыгына шаардыктар үчүн жакшы болот. Анан мен ошол компаниянын балдары менен да сүйлөштүм. Айлык акылары мына 30 000 40 000 сомдон кем эмес айлык акылары болот. Азыркы да мына биздин үйдө отурган апаларыбыз, эже карындаштарыбыз, энелерибиз ошол үчүн баягында кесиптик лицейлерге барып окуп, тигүүчү деген баягында сертификатты ала турган болсо, ошол жерде бир топ өздөрүнө жакшы болот. Азыр көп ойлойт, мына жумуш орун жок деп. Мен ошол балдар менен сүйлөштүм азыр. Техника айдаган балдар жок болуп атат. Спецтехникаларда экскаватор айдаган балдар жок дейт. Сварщиктер жок болуп атат дейт. Туурабы? Азыр жумуш жок деп талаа кетти. Жумуш мына өзүбүздүн Оштун ичинде жумуш азыр толтура болуп атат да. Ошон үчүн сыртта жүргөн балдарыңыздарды чакырып, ошол өзүбүздөн иштетсек азыр жумуш толтура болот. Жаңы машина строительный завод бүтөт жакын арада, мына канал, Южный каналдын боюнда, ал жерде дагы Средняя Азияда жок чоң машина строительный завод түшүп атат. Ал жерде дагы Кудай буйрса 1000 адам жумуш орду менен камсыз болот. Үтүктөн баштап
машинага чейин электромобилдерди да чыгарабыз деп чыкты. Бүт ушул запчасттарды, моторлорду баардык ушул автомобилге керектүү мындай запчасттардын баардыгын чыгарабыз деп айтты. Мен барып көрүп, ушунчалык сүйүнүп атам, Кудай буйруса мына учубуз кур эмес экен, өзүбүздүн шаардык балдар мына сыртта иштеп, ушу акчасын ушул өзүбүздүн инвестиция кылып алып келип атат да. 150-200 миллион доллардык чоң завод фабрикаларды салып атышат. Буну айткандагы себеби мына Кудай буйруса биздин шаардын экономикабызга бир топ жакшы пайдаларды алып келет да. Акча эле болсо биз ошол акчаларды Кудай буйруса эл үчүн таза ак иштеткенге аракет кылабыз. Мына 2018 жылы бюджетибиз 940 миллион сом болсо, былтыр 19 жылда 1 миллиард 127 миллион сом менен бекиттик да. 1 миллиард. Мына быйыл дагы өткөн 8 айдын салыштырмалуу жергиликтүү бюджеттик киреше бөлүгүнө 150 миллион сомдой ашыкча түшүрүп атышат да. Салыкчылар дагы иштеп аракеттер кылып атат. Мына жыл аягына чейин дагы планды жакшы аткаргыла, жергиликтүү бюджетке жакшы бурайла акча болсо, ушул акча менен элибизге көп кызмат кылайлы деп атабыз. Ошон үчүн арамарда урматтуу ата энелер отурасыздар, ишкерлер отурушуңар мүмкүн. Келбей сыртта жүргөн ишкерлерге айтып, салыктан эч качан качпаш керек да. Салыктан качпай, салыкты төлөп, бул менин шаарга болгон, мамлекетке болуп аткан пайдамды катырып, мына патриоттук сезим менен барып салыкты төлөш керек. Эч качан ишкерлик кылсаңар, аны мага же болбосо бир укук органына, же болбосо бир көчөдөгү адамга бербеш керек. Салыкты ушул алып барып закондуу туксунуп, бул шаарыбызга болгон чоң салык. Бирок аны биз ушул ак сиздерге жакшылап иштетип бергенге аракет кылабыз. Эми негизгиси ушул бул жерде көп 5-6 барак мага доклад жазышыптыр. Буну окусаңыз сиздердин убактыңыздарды алам туугандар. Анан мына жерде ата жетекчилер келгенден кийин эң негизгиси сиздер маселе айтып алыңыздар. Туура, маселе айтып, биз ошону угуп, ушул жерде чечиле турган болсо азыр чечебиз деп айтып, мына жетекчилер турат. Анан жазып алып, дагы барып иш-чара түзөбүз. Мына жерде баардык секретариат отурат. Протоколго түшүп калса, биз барып атайын иш-чара түзүп, азыркындагы ар бир жетекчиге милдеттендиребиз. Анан ошонун аткарылышын көзөмөл кылып бүттү деп жасайбыз. Былтыр келгенде мына жолду убада кылдык эле туугандар. Мен бастырып беребиз. Азыр мына жетекчи менен сүйлөшүп атабыз. Ал 1 километр 300 метрге жакын акча километрге жакын жол экен да. Быйыл эми айтпадым ба, 2,5 километр жолго 70 миллиондой акчабыз кетти да. Ошон үчүн туура түшүн менен кабыл аласыздар. Мына дагы сөз берейин, жакын арада Кудай буйруса бюджетти бекитебиз дагы. Ушул баягы айткан 1 километр 300 метр, 1,5 километрге жакын биринчи очередке коюп киргизип берейин. Макулбу? Мына жыйындан